Амансыздарбы, Супер ТВ каналының көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам айтабыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз өзүңүздөр көргөндөй столдун үстү сүрөткө батпай жайнап турган учур. Анткени кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна, кыргыз киносуна полтолой салым кошкон бир кезде Кыргыз Республикасынын эл артисти Мухаммед Токтобаев агабызды бүгүн биз эскерүү астында турабыз. Анда эмесе кайсыл тасмада кандай болгон, анын баарын сиздерге сунуштайбыз. Кругом огонь марш! Мынандай калпагыбыздан айрылсак, короче! сен сүйлөтөсүң бе? Сөздү бөлбөй жөнө турчу. Жоқ, біз ішеміз бе? Же ушунун философиясын угабызбы? Бул мугалим болсо эмне? Моңголор мандыра баштар, автобус мектеп болуп калабы? Нейт? Кышынын твой. Амейнин твой солнце! Шаарлык кыз сагынга турмушка чыгып атсаң да кичине ненормальный неме го? Нормально эле. Ал эми бүгүн агабызды эскерүү астында турганда бүгүн биз бул үй бүлөнүн кожойкесине келдик. Агабыздын жубайы Жанат Жаманбаевич экөөбүз. Саламатсызбы? Жакшы. Эң сонун сериалдар дароо премьерадан кийин толугу менен акысыз. Жаңы переходи на О топтомунун абоненттери үчүн супер акция жана супер белек. Жөн гана жылдызча 765 жылдызча бир торчо буйрутмасын терип, Амедиатеканын миңдеген фильмдери менен сериалдарын бир ай бою акысыз көр. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары. Ден соолугуңуз жакшыбы жеке? Эл катары. Кандай турасыз? Немен алек болуп атасыз? Эмне менен алек болом. Пенсияда отурганым эле уже 22 жыл болду. Анан мен бир күнү бир курдаштардан бирөөлөр эми 50дөн кийин жаш эле да. Оюна келген жок окшойт. Ай кандайсың, эмне кылып атасың? Иштеп жүрөсүңбү дейт. Анан пенсиядамын деп айтайын деп барып, анан эмне шайтаным кармай түштү. Анан айттым, иштеп жүрөм, жакшы болгон тура иштеп атканың. Иште деп ошентип калды. Анан мен каякта театрда элесиңби деп ошентти. Анан жок, театрды таштаганыма көп болду. Эме бала бакчага заведующий болуп алгам, детсадка дедим да. Ошонсом эле, апей деп кызыктай мындай баа берди да. Көзүм көрбөгөн менен кулагы угуп турат. Апей деп эле анан кайрана менин көңүлүмдү улап анан, ой мейли эмне болсо иштеп турганың жакшы. Заведующий делим оңой экен, иштей бер деп ошентти. Анан ансыгандай үйдө азыр менин колумда 4 неберем, 2 чөбөрөм бар. Жанагы курдашым айткандай, заведующиймин ошолорго. Ооба, үйдө. Азаматсыз. Бул сүрөттөрдү карап туруп, канча жылдык эмгек болду бул ушунча сүрөт, ушунча тарых? Биз буну кандай десек, бул сүрөттүн башы тетиги Рыбачыдагы маданият үйүнөн баштаган экен. Ошол жерден башталып, четте бир ак калпак кийип турат го, ошол Дом культурада маданият үйүндө иштеп жүргөнүнөн башталган экен. Ошондон бери бул 65-64 жылдан берки чогулган окат. Ошончо эмгек менен буюрсам мына кыргыз искусствосунда, кыргыз маданиятында аябай бир орду толгус мындай чоң эмгек жаратып кетти да. Анан мен сурагым келип атат, баягы окуу жайга силер чогулуп кеткенсиңер, чогулуп калгансыңар театралдык окуу жайда, Москвада. Кандай билдиңиздер бири-бириңерди жактаганыңыздарды, бири-бириңерде мындай жылуу сезим бар экенин? Эми жана ырларды айтып турат го. Өзүң айтпасаң да көзүң эле билдирип турбайбы дегендей. Ансыгандай сезим өзү эле жакындатып, сезим өзүнөн өзү эле мындай табыштырат экен. 67-жылы чогуу окууга өттүк. Бул аябай жакшы ырдачу. Анан плацкарт менен бардык поездда. Ушул жерден поездга отургандан колунан комуз түшкөн жок, Москвага жеткенче эле какылдап ырдап барды. Ошондо эле
жакшы көрүп калдым мындайча айтканда. Сиз биринчи. Мен өзүм ырдаган киши мындай, өзүм ырдай албайм, бирок ырдаган кишилерди аябай мындай жактырып сүйлөм да. Ошо менен бардык. 1 жыл окудук. Курсташ катары. Анан өзүм жана айткандай сезим деген сезим экен. Жакындашып, таанышып калдык. Жакындык жагынан таанышып кеттик. Сизди кимди эркелетчү эле? Иә. Сизди кимди эркелетчү эле? Мени кызыктай да ушул Мукамбеттин ушунусу. Биз Мукамбетти курсташтар деле, ата-энеси деле, мен деле Муке дечүбүз да. Муке деп. Кайненем Мүкү дечү. Анан Муке деле жүрчү. Анан бул мени болсо ата-энем Жакен деп коет эле. Анан бул кайдан жайдан жүрүп эле тапкан Түмпү дечү мени. Анан мен айттым, окшошкон бирден айтсам го, Түмпү деген кантип болсун ала? Эмне деген Түмпү десем, билбейм, мен ушу сага жарашат Түмпү деп койчу. Түмпү деп. Ошентип эркелетчү мени. Түшүндүрүп берген жокпу, эмнеге Түмпү? Жок, мага ошондой жагат өзүмө дечү, сага Түмпү жарашат деп койчу. Түмпү деп койчу. Ортодо канча жыл сүйлөштүңүздөр ошондо? 1,5 жылдай сүйлөшүп калдык. Сиздер Москвада үйлөнүңүздөр делек, э? Ошол сурагым келип атты. Баягы Москвада биринчи үй бүлөсү бар болчу. Ооба. Ошол учурда баягы бир баласы бар болчу. 2 баласы бар болчу. Жок, 1 баласы бар болчу, 1 баласы кийин төрөлдү. Биринчи аял менен сиз байланыш жок. Байланышабыз эмнеге? Азыркы күнгө чейинби? Азыркы күнгө чейин. Ортодо балдар тургандан кандай байланышпайбыз? Балдардын жакшылык, жамандыктары болот, той тополоң болот. Чогуу эле келип, чогуу эле барып отуруп эле, бир дасторкондон даамсызышып эле, сүйлөшүп эле. Ушундайбыз, эмне кылабыз? Канча убакыт бири-бириңерди мындай таарынышып, жек көрүшүп жүрдүңөр? Эми кандай десек, жек көрүшүп деле, жек көргөнгө тигил кишинин укугу бар. Мени жек көргөнгө, мен эмнеге жек көрөм мисалы аны? Ал закондуу келинчеги болчу. Мен жек көргөнгө укугум да жок да. Ал жек көрсө жек көрдү болуш керек. Анан турмушка тезде турмушка чыгып кетти. Аяктан бала бакыралуу болду. Анан аңгыча эле биринчи биздин жүздөшүп көрүшкөнүбүз ушул болду. Даниэль каза болуп калганда. Ошондо чогулушка туура келип калды да. Ошондон баштап эле көрүшүп турабыз. Балдардын той топурунда. Жаман сөзүбүз жок бири-бирибизге. Шүгүр. Даниэль деп калдыңыз да, бул барыбызга белгилүү болгондой Гүлнөр Сатылган күйөөсү ошол, э? Ооба. Гүлнөр Даниэль байкеден бир баласы бар. Гүлнөр Сатылганын азыркы жанында жүргөн бала, э? Ооба. Сиздерде байланыш барбы? Мында канча дагы Мухаммед агайдын мындай тукуму катары, баласы катары? Ооба, байланыш бар, байланышып турабыз. Алар менен деле ошондой жакшылык, жамандык болгондо келип кетишип турушат. Менин колумда Даниэльдин биринчи келинчеги Клара Токтобаева деген бар. Ошонун баласы Ильяс менде. Мен ал баланы Даниэль менен Клара Ленинградда окуп жүрүшкөндө балалуу болуп калышты, экинчи курстан эле. Жаңы жылдан кийин эле 13 январда төрөлдү. 10 күн кезинде алып келип маған таштап кетишкен. 10 күндүк баланы мен өзүм алып калып, кызыл эт баланы өзүм алып калып, багып, чоңойтуп, эресеге жеткирип, азыр мына жана чуркап жүргөн экөө чөбүрөм деп атпаймынбы? Ошол Ильястын балдары. Мыкты. Келиңиз, чыгармачылык боюнча эле. Театрдан карап көргөндө, же болбосо кинодон карап көргөндө эң бир элеси кайсыл сахнада ролдон көрүнөсүзгө? Мухаммед Токтобаев дегенде. Кайсыл кинодон ошол элестетесиз, анан спектакльдерден? Бу Мукемдин биздин мугалимдер айтчу. Чоң роль кичинекей роль болбойт, кичинекей артист болот деп айтат эле да. Анан ансыганда Мукем кичинекей роль жаратса дагы эсте каларлык кылып жаратып койчу да. Ошол бир кирип чыгып кеткенче эле оору сезилип күлүп калчубуз, мисалы күлдүрө турган жерден. Эйлата турган жерде ошентип эле кичине муң кантып кетет эле.
Анан бул кишиникин баланча менин эсимди ушунусу бөтөнчө деп айткыдай, театр боюнча алганда маган короллер көп. Артуста турган. Эң сонун сериалдар дароо премьерадан кийин толугу менен акысыз. Жаңы переходи на О топтомунун абоненттери үчүн супер акция жана супер белек. Жөн гана жылдызча 765 жылдызча бир торчо буйрутмасын терип, Амедиатеканын миңдеген фильмдери менен сериалдарын бир ай бою акысыз көр. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары. Кино жагын айтып берсеңиз. Кино жагында бул аябай аксап калды. Анткени 90-жылдан баштап бизде баары токтоп калган заман болбоду. Бүт баары. Тем более кино жагы вообще эле токтогон. Мына кинонун тирилип жан киргенине аз эле жыл болду го. Абдыжапаров, Бирназаровдор деле айтып калышат. Кинонун токтоп турган учуру болуп калып, Байке менен жакшы иштеше алган жокпуз. Эгер бизде ошол кино жааты өсүп өнүгүп турган болсо, бул кишинин келечеги да асты да эле. Биздин да өкүнгөнүбүз ушул биздин экранга жакшы кинолор тартылбай, жакшы киного ачыла албай калды Байке деп калышат. Өзү ошондой арманда кетти. Чоң кинолорго түшө албай калдым деп. А так мындай чакан кинолордо колунан келгенин жасады, кура алган жок. Чиркин өмүр жөнүндө эмне деп айтчу? Чиркин өмүр жөнүндө эмне деп айтат эле? Эл айтчу генерал деп. Генерал аткалган. Генерал аткалган. Белгисиз маршруттан алкаш делди. Анан эме дешчү? Еще короче деген атка конгон ал кийин. Теманы өзгөрткүм келип атат эжеке. Жайдын ысык күнүндө агайыбыз менен кош айтышып калган баягы интернет бактарына сүрөттөр жарыяланганда, кабар билингенде көпчүлүк кыргыз эли ишенбей, кантип эле деген сөздөр айтылып жүрбөдүбү? Сиз эң биринчи уккан кабарыңыз кандай болду эле? Кимден уктуңуз эле? Кандай уктуңуз эле? Кыргыздын бир жакшы бир салты бар. Ушундай жаман иш болуп кеткенде тууган туушкандарыбы, кошуна колоңдорубу акырын чогулуп келип, анан мындайча айтканда колуңдан кармап дегендей угузуп, угузуп ошондой кылат да. Анан бул жолу интернет деген балекет жаман нерсе экен. Жакшы жагы дагы, жаман жагы да бар экен. Эртең менен экөөбүз эмеге Мадинага барып келдик. Форд деген машинеси бар эле, ошонун обшивкалары начар болуп кеткен экен. Жүрүшүк обшивкага материал алып келебиз деди. Анан экөөбүз Мадинага барып материал алып келдик. Ошону келип бычып отурган. Эмесине салып, карбаторлуу болуп. Анын мурунку эле күнү Марбайжиевдин 6-күнү кечинде деген спектаклин телефильм кылып тартып бүтүрүшүп, ошонун озвучкасын да бүтүрүп келдим деп келген. Анан эмнегедир абам көлгө барып эс алып келген чайлык тыйын берем, жетет деп ошентип айтты. Айтып коелуну кайра берген жок, унчукпай. Мен да сурай албай келе бердим деди үйдөн. Берет да бир күнү деп мен да ошентип койдум. Анан ошол жанагынысын бычып отурган. Аңгыча эле шашуучу эле колун чалап алам мынтип эле чуркап чыгып калды. Кайга? Тиги Марбайке акырын басып келип тиги акчаңды алып кет деп чалып атат деп. Анан мен күлдүм да, катуу басып барсаң бербей коебу акчаңды. Дедим ошентсем, эле кечели берип жибербей, кишине эми күн ысык эми азыр деп на алып, калитканы ачып чыгып баратып, анан мындай бурулуп мени карап, жүрбөйсүңбү сен да мени менен деди. Ооба, сен агаңтым эле бир мүшөк акча берели, көтөрүшүп келейинби? Бар жөн бар жака. Десем, чачым мынтип койгону бар болчу. Мынтип койгон, чыгып кетти күлүп. Ошол боюнча айтты, 2 саатта эле келип калам деди. Машинесин айдап кетти. Машинесинин ичиндегилерин баарын чечип койгон да, алдыңкы шофер отурган эмесин мындай эле коюп эле айдап кетти. Аны айдап барып эле астыңкы каналга, Достоевский көчөсү менен ылдый түшүп эле каналдын жээгине токтотуп коюп, ар жака 7-автобуска чуркап өтүп атканда уруп кетип атпайбы машина.
Муну деле уруп кеткен бала ал деле муну келип атайын өлтүрүп кетейин деп сүзгөн жок. Ал деле ошо искусство жаатында жаңы эле окуусун бүткөнбү, жаңы эле үйлөнгөн экен, жаш бала экен. Бирок укканыма караганда ошо аябай катуу айдачу дейт. Башынан эле ошо катуу айдачу экен. Ошентип кызык болуп калды. Ошол жерде жарым сааттай жатты дейт. Көргөндөр, тааныгандар кийин айтышты. Скорый келгенче ушу жарым сааттай жатып калды дейт. Акыл эсин жоготпой эле, ошо колун кыймылдата албай, колум жарабай калды, колум жарабай калды деп жатты дейт. Көбүнө келсе оң жак жагынан урган экен. Кабыргасы сынып кетип, боорун жарып кетиптир да. Ошол ошентип больницага жетпей үзүлүп калды. Сиз кимден уктуңуз? Кайдан? Уккан жаатын унутуп атпайм, баны карачы. Анан ошентип ал киши ошентип кеткен, анан үйдө мен өз убакыты менен жүрөт элем, анан аңгыча уулум чалып калды. Мама, эмне кылып атасың деди. Эмне кылмап элем, убакыт кылып жүрөм үйдө эле. Папам кайда деди. Папаң жумушка кетти, жумушуна тиги Бажиевке кетти. Десем эле телефонду коюп койду кайра эле. Анан кызыкка эмнеге чалды? Папасына эмне керек болуп калды бул? Деп кызыктай болуп калдым. Анан эле кайра эле чалды. 2-3 мүнөткө жетпей эле. Мама, интернетти карасаңар, мага балдар чалып атышат. Что-то папаша жөнүндө интернетке бирденге чыгып атат. Деп эметип атышат. Карасаңар интернетти деди. Анын өзүнүн интернети жок болсо керек ошол убакта, ал убакта кандай билбейм. Анан үйдө Wi-Fi бар, интернет бар. Анан эле кичинекей азыркы чургап жүргөн, чай пай берип аткан кыз карап эле, бакырып эле ыйлап жиберди. Келин чөбүрөлөрүмдүн мамасы, ошо кыз, мен үшөөбүз эле болчубуз. Келин да жаңы эле келген, бир 15-16 эле күн болгон келгенине. Жаңы алганбыз келинди да. Ошентип эле чурулдап калдык. Анан эле келин айтты, апа андай болушу мүмкүн эмес. Жок, ал келин эмес экен, чоң келиним экен. Чоң келиним, апа эмне эле болуп атасыз, коюңузчу, атам жаңы эле кетпеди беле жумушка. Азыр мен карап келе калайынчы деп эле ал чуркаган боюнча кетти. Ал каналга чейин барып, барса машинеси турат, кайра келди. Атам машинеси турат, ал коюнда авария болду десе, машина менен авария болду деп ойлогон окшойт го. Машинеси турат атамдын деп эле кайра келди. Анан ошо менен эле чурулдап эле эмне кыларды билбей эле кыйкырып болуп калдык. Биз ошентип аткан учурда интернеттен болсо ошондой Мухамбет Токтобаев машина коюп кетип каза болду деп чыгыптыр. Эле ошо жазып жиберишиптир. Ошентип укканбыз. Интернет угузуп койду. Акыркы сүйлөшкөнүңүз эмне болду? Акыркы сүйлөшкөнүм ошол, жана чыгып баратканда жүрбөйсүңбү дегенде, жөнчү барчы, өзүң эле көтөрүп келесиң акчаңды деп. Ошентип койдум күлүп. Ошол элеси кетпейт да көзүмдөн. Чачым минтип койбой жүрбөйсүңбү деп күлүп чыгып кеткени. Коштош сөз болгондур ошолор. Мухаммед агайсыз өткөн 6 жыл. Кыргыздын бир одонорок лакабы бар. 30 уулум болгончо осурак чалым болсун деп. Бул 30 уулум болгончо деп балдарды деле жеригендик эмес. Карып калган убакта, жаш келип калган убакта бири-бириңе аябай керек болуп калган учур болот экен. Жаш кезиңде бириңдин баркыңды билип билбей, жаштык менен көп нерсени түшүнүп түшүнбөй күн өтө берет экен. Карылык келип калган убакта бири-бириңди ушунчалык сыйлап, ушунчалык мындайча айтканда күтүшүп калат экенсиң да. Мен бир жака чыгып кетсем, муну машинесине күтпөй өзүмчө эле. Кээде муну менен бир жака чыксам, ой кечикке жүрүп аласың деп наалыйт эле да. Анан эркин кенен чонон басып келгенге карап кээде өзүм эле кетип калчумун да. Мен келгенче бул баакушум дарбазаны жыртып илешке чыгып эле жол карай берчү экен. Келиндер келгенде айтат, апа, атам менен эле барып келиңизчи, атам чайга да кирген жок. Сиз кеткен ушу эшикте жүрөт айтам, күндүн ысыгы бул болсо, суук болсо суукты айтышып, ушинтип эле сизди карап эле жол карап турат. Анан мен деле ошентип алыстан келатып, анан
жолдон тиги көчөнүн башына мындай чыкканда эле көрүнөт. Бир колу чөнтөгүндө, бир колу тамекисинде өтөп мени карап деп келет асыңбы деп. Анан мен жакын келгенде деп сөгүнгөнчө келип баштыгымды албайт белең. Десем ушунча көтөрүп келген, көтөрүп киресиң. Ал кирүүгө, давай көтөр. Деп тамаша кылып акыш. Азыр деле ошентип тиги көчөнүн башына чыкканда карап чыга алчудай болуп. Балдар эмне ошол 30 уулуң ар кимиси өзүнүн оокаты менен, өзүнүн жары менен, өзүнүн баласы менен сени менен келип көп болсо 10 мүнөт 15 мүнөт отуруп алжай сурашат, кандай эмне болдуң, кандайсың, оорубай турасыңбы деп. Болду андан кийин анан өзүлөрүнүн тиричилиги болуп кетет да. А бул экөөбүз болсок театрда эмне болгондон бери келип кобурап айтып берет эле, көчөдөн көргөндөн бери сүйлөп берет эле. Мааранда бул көчөдө сыртта көп жүрчү деп мен айтып атпайм. 20 жылдан бери үйдө отуруп калдым. Бул ушу мени зерикпесинбечи эле билбейм иши кылып. Ошол. Караганда керек экен. Маңдай теске отуруп, кобурашып, чай ичип, бала бакыранын сыйын көрүп, ээрчишип, тиги балаңкына барып, бул балаңкына барып, куда сөөктөрдү кыдырып, ошенте турган убагында кетип калды. Ошол мукем жок 6 жыл өтүп атат ошентип. Ошол сүзүп кеткен бала тууралуу. Мындай кандай болуп сүзүп кетти? Башында сиздер деле кырсык деп моюнун сунган жоксуздар да. Биринчи укканда түшүнбөстүк болдубу ортодо? Ошол бала менен. Эми түшүнбөстүк кандай болот? Сотко берилди, следствияга берилди. Бул баланы кестирип соттотуп жибергенде биздин максат ошол эле болгон. Балдарымдын максаты. Даже бул жерге келишиптир. Ата-энеси баары. Кечирим. Баланын ата-энеси. Анан балдарыма көргөзбөгүлө дешип эме кылышты. Өлтүрөбүз деп чыгышты. Иштеринен кан өтүп турган балдар, кызуу кандуу жаш балдар өлтүрбөсө да барып мушташып калса, койгулашып калса кандай болот? Анан мен койгу балдар дедим, койгула. Эрегиштен өлөт дейт. Кырсык экен, атаңардын маңдайына ошону буйруган экен. Не кылабыз? Андайга барбагыла. Дешип ошентип отуруп, анан акыры ата-энеси үйгө киришти. Канча бир жумадан кийин Куран окутуп келишип. Анан баланы СИЗОго алып барып отургузуп коюшту. Жан коюшпайт. Эшиктин алдын тытмалап эле ботодой боздоп эле ыйлашып. А мен айттым, түшүнөм дедим силерди. Бирок мени ким түшүнөт дедим. Мени ким түшүнөт? Мейли 15 жыл отурабы, мейли 5 жыл отурабы. Жол караган жакшы, жол карап ушу келип калат го деп турдум. А мен жер карап калбадымбы? Мен жер карап калдым. Десем, баштарын ийкешет, эмне дейт. Баарына макул. Тияк бияк менен, тууган туушкандар менен, жөрө жолдоштор менен, акыл кошкондор менен кеңешип отуруп. Кыргызчылык эле баралык кой, кечиришип. Ал баланы кестирип жибергенде эле эмне? Айыбынын баарын көтөрсүн. Дешип ошого бардык. Байланыш барбы? Байланыш жок. Ошол кайсы бир жарым жылдарга чейин ата-энеси келип Куран окутуп, ошентип жүрүштү.
Андан кийин болду да. Кутулушту. Өздөрү кутулуп иштери бүткөндөн кийин болду да. Байланыш туруш керек болчу негизи. Негизи арбак кан кой бербейт деп коет го. Арбак ыраазы болбосо билбейм, бул бала деле кандай болот, эмне болот. Арбактын алдында өтүп туруш керек эле. Сиз менен азыр сүйлөшүп отуруп, өткөн кеткенди айтып берсеңиз, өзүм театрда окуп, ал жактын бир аз ашканасын бир аз болсо да көрүп калган киши катары мага аябай жакшы элестер болду жека. Сизге чоң рахмат. Биз менен маек куруп, биз менен оюңузду тең бөлүшүп, бул ким эле дебей, биз менен тең ата сүйлөшүп бергениңизге сизге чоң рахмат. Биз үй бүлөңүзгө, сиздердин үй бүлөңүздөргө биз ынтымак каалайбыз, береке каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Араңыздар сууласын, дайыма ынтымакта болуп, бир дасторкондо ушул чоң стол ушул батпай эле дагы да болсо көбөйүшүп, алардын астында сиз сыйлуу, бактылуу карылып көрүп жүрө бересиз. Урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, мына ушинтип бүгүнкү биздин Мухаммед Токтобаев агабыздын эскерүү иретинде атайын даярдалган чыгарылышы соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.